Жатынын ылдыйлоосу көп эле учурда төрөттөн кийинки аялдарда, көптөгөн аялдарда ич көңдөйүндө жайгашкан бүт органдар ылдыйлашы мүмкүн. Зараны толук чыгара албай калып калгандай сезим менен келишет. Газдын кармай албай калуусу, жатынын түшүп калганын байкашпайт, билишпейт. Кол менен салсам кирип кетет, бирок бир нече убакыттан кийин кайра чыгып калат. 50 жаштан кийин, 55, 60 жашында жасайбыз. Дарылагандан көрө алдын алган жеңил деп айтабыз да. Саламатсызбы, главное ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз адаттагыдай эле өтө кызыктуу тема менен сүйлөшөбүз. Акушер-гинеколог биздин Таштемирова Эльвира айым келди. Бүгүнкү биздин темабыз жатындын түшүшү же ылдыйлашы деп айтсак болот. Саламатсызбы, Эльвира айым? Саламатсызбы, Жапар эже? Саламатсыздарбы? Главное ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Кош келиңиз биздин подкастка. Эльвира айым, ушул аябай көйгөй тема. Бул эми жатындын түшүшү деп тилекке каршы айымдар, ушул сиз эми акушер-гинеколог катары айымдар өзгөчө төрөттөн кийинки баягы көйгөй болот эмеспи? Жатындын түшүшү. Деги эле бул эмне? Жатын деген эмне? Билбегендерге ошол жөнүндө айтып бересизби? Кайсыл убакта ушундай оору десек да болот да. Бирок тилекке каршы көп убакытта ушуну баягы биздин өзүбүздүн эле коллегаларыбыз гинекологдор эчтеке болбойт, бул баарында эле боло берет деп ушуга айтып кетесизби? Сиз эми жаш эмессизби? Өзүңүздүн көз карашыңыз менен сиз негизи төрөттөн кийинки абал болуп эсептелинет да. Анткени жатынын ылдыйлоосу көп эле учурда төрөттөн кийинки аялдарда, көптөгөн аялдарда, арты артынан төрөгөн аялдарыбызда, чоң төрөгөн айымдарда, баланын салмагы чоң болсо, ошол учурларда көп кездешет. Ошол эле учурда төрөттөгү осложнениялардан бул атайын жамбаш, сырткы жамбаш органдарынын структурасынын өзгөрүүсүндө разрыв болсо же хирургиялык киригишүүлөр болсо, эпизиотомиялар болсо, бул дагы атайын өзүнүн структурасы бузулгандыктан опора болбой калат. Анын негизинен бизде опушениялар келип түшөт. Ошол эле учурда гормоналдык өзгөрүүлөр болсо, жыныстык органдардын ылдыйлоосу байкалышы мүмкүн. Ичтин басымы болсо, эгерде көп убакытка жөтөлүп жүргөн болсо айым же болбосо ичтин катуусу болсо, бул дагы бизге атайын жатындын жана органдардын ылдыйлоосун бериши мүмкүн. Ошол эле учурда ич катып калганда дедиңиз, запор болгон учурларда атайын опушенияларга ыйынуунун негизинен бизде опушениялар пайда болушу мүмкүн. Андан сырткары обмен веществ бузулса, дагы толуп кетсе, ашыкча салмактуулук же болбосо аялдын салмагы өзүнүн нормасына жетпесе, өтө арык болсо, булчуңдары алсыз болот. Ошол учурда дагы атайын органдардын ылдыйлоосу болушу мүмкүн. Органдардын ылдыйлоосу дегенде бир гана жатын эмес, ич көңдөйүндө жайгашкан бүт органдар ылдыйлашы мүмкүн. Көбүнчө бул төрөттөн кийинки абал болуп эсептелет. Анткени кош бойлук учурунда бүт органдар өйдөгө көтөрүлөт. Төрөгөндөн кийин кайрадан акырындык менен өз калыбына келет жана ошол учурда алсыздыктан органдардын ылдыйлап кетүүсүнө биз дуушар болобуз. Кандай белгилер менен белги болушу мүмкүн? Кантип ошол эле айым өзүнүн жатыны ылдыйлаганын кантип байкайт? Кандай? Негизи жатынын ылдыйлоосу бир нече даражалардан, стадиялардан турат. Ал эми биринчи стадиясында эч кандай белгини бербеши мүмкүн. Экинчи, үчүнчү даражаларында айым акырындык менен белгилерин байкай баштайт. Бул эң эле биринчи кынаптын ичинде бөтөн нерсенин туруу сезимин байкайт. Бир нерсе тыгылгандай сезимди айтып келишет. Ошол эле учурда кынаптан жел чыгуу, кынаптын боштугун менен даттанышат. Зара кармай албай калуу жана зараны толук чыгара албай калып калгандай сезим менен келишет. Өнөкөт цисттер менен, өнөкөт воспалительный процесстер менен келишет. Запорлор менен, газдын кармай албай калуусу же болбосо ошол заңдын эрксиз чыгып кетүүсү менен даттанып келишет.
Ошол эле учурда келген пациенттер көбүнчө осмотр жасаганыбызда бир нерсе чыгып турат, жумурткага окшоп бир нерсе чыгып турат деген сезимдер менен келишет да. Өтө баягы өтүп кеткен кезде ошондой болуп Өтүп кеткен келишет э. кезде жатынын түшүп калганын байкашпайт, билишпейт, эмне экенин билбейт, бирок жумуртка чыгып калды, салып койсом, кол менен салсам кирип кетет, бирок бир нече убакыттан кийин кайра чыгып калат деген учурлар менен келет. Бул эми уже опушениянын 4 даражалары, полный түшүп калган учуру болуп эсептелинет. Эми көпчүлүк учурда ошо төрөгөн айымдар да болот деп баарыбыз билебиз. Сиз да айтып кеттиңиз. Эми анда баары эле төрөгөндөрдүкү ушундай опушение болушу мүмкүнбү? Негизи бизге көп эле айымдарыбыз кайрылат да. Булардын арасынан кыздар дагы даттанып келишет да. Мен турмушка чыга элекмин, бирок асты жагымдан жел чыгып атат деген учурлар болот. Жаңы турмушка чыккан айымдарда деле кынаптан жел чыгып атат, шамал өткөндөй болуп атат деп айтышат, жыныстык жашоодон калоо жоктугун же болбосо оору болуп аткандар менен даттанып келишет. Бул учурда дагы текшерүүдөн өткөзгөнүбүздө биринчи стадияда, экинчи стадияда опушениялар байкашыбыз мүмкүн. Анткени дагы эле ошол айтып өткөн факторлордон көз каранды болушу мүмкүн. Оор нерсе көтөрсө, иштеген жумушу нагрузка берсе, постоянно туруп иштеген айымдар болсо, же болбосо ар дайым кичинесинен баштап ошол запор, ич катуу менен жабыркаган аялдарыбыз болсо, өтө арык болсо, же болбосо гормоналдык нарушениялары бар, өтө салмагы жогору айымдар болсо, аларда дагы төрөбөсө деле жатынын ылдыйлоосу байкалышы мүмкүн. Кынаптын бошошу байкалышы мүмкүн. Сиз ушуну алдын алууга кандай себептер бар деп ойлойсуз? Мисалы, азыр айтып кеттиңиз, мына төрөгөндөн кийин, ар бир төрөттөн кийин бошой башташы мүмкүн, э? Ошого кандайча даярданыш керек? Негизи төрөттөн кийинки абал бул эң маанилүү процесс болуп эсептелинет да. Анткени кош бойлук учурунда пайда болгон өзгөрүүлөрдүн, төрөт учурунда пайда болгон өзгөрүүлөрдүн кайрадан өз абалына келүү процесси жүрөт да. Ошол учурда аял болушунча өзүнө жакшы караш керек, көңүл буруш керек. Бул абал 6-8 жумага чейин созулат. Жана ошол аралыкта бизде көптөгөн өзгөрүүлөр организмибизде болот. Бул жатындан, кынаптан, сырткы жыныс органдарыбыздан, сүт бездерибизден, гормоналдык фондордон келип чыгат да, эми биздин восстановлениябыз, калыбына келүүбүз. Жана эгерде биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштебесек, анда ошол эле кынаптын боштугу, мындай айтканда, кынаптын стенкалары болуп айтылат, дуалдары деп айтабыз. Ошолордун ылдыйлап кетүүсүнө алып келет. Булчуңдар бошошуп кетет. Анын негизинен анан бизге жатындын жана жатын моюнчасынын ылдыйлоосу келип чыгат. Негизи төрөттөн кийин эле 3-5 күн аралыгында эгер төрөт жакшы өткөн болсо, осложнениясыз өткөн болсо, разрывсыз, эпизиотомия, кровооченияларсыз өтсө, анда аял упражненияларды акырындык менен жасап баштаса болот, алдын алуу үчүн. Бул упражнение кегеле деп айтсак болот, жеңилдетип жасоого уруксат берилет. Эгерде көйгөй болгон болсо, разрыв болсо же башка осложнениялар болсо, анда 1-1,5 айдан кийин жасоону сунуштайбыз. Организм 12 жума аралыгында өз калыбына келет, бирок толук кандуу восстановление болбой калышы мүмкүн. Ага аракет жасап, ошол упражненияларды жасаса болот. Жана биз көбүнчө эстетикалык гинекологиянын ыкмаларын дагы колдонуп келебиз. Бул лазерный омоложение болушу мүмкүн, ПРП терапия деп өзүбүз клиникада жасайбыз. Плазмолифтинг деп айымдарыбыз билип калышкан. Бул учурда интимдик зонага атайын тромбоциттерге бай ошол плазманы дагы куюп беребиз. Ал процедуралардан ошол кынаптын атайын кан айлануу системасы жакшырат, коллагенге байытылат, эластичность өзүнүн калыбына келип баштайт жана опушенияларды алдын алууга жардам берет. э? Эми мынакей ошол боюна болордун артында пландоо деп коебуз го. Пландоонун алдында сиз кандай кеңеш берет элеңиз кыздарга, айымдарга? Алдында көп эле кыздарыбыз кайрылат. Менде алдын опушение бар болчу, бирок беременность пландасам болобу деп атайын көзөмөлгө келген айымдарыбыз дагы көп.
Анан бул учурда текшерип көрөбүз. Эгер опушение 3-даражада же 2-даражадан өтүп бараткан болсо, анда дарылоону сунуштайбыз. Анткени кош бойлукту көтөрүү дагы бир аз кыйынга турат. Ар дайым угрозалар менен, ой күйдөштөр менен же болбосо көйгөйлөр менен коштолушу мүмкүн. Ошол себептен дарылап андан кийин гана пломбдоону сунуштайбыз. Эгер абалы жакшы болсо, анда пломдап кете берет. Жалпы абалынан көз каранды болот. Демек, опущение болгон убакта дагы төрөгөнгө болот экен, ушул суроого сиз жооп берип кеттиңиз, Экинчи даражалары менен төрөгөнгө болот. Бирок 3-4-даражада жаатынын моюнчасы көрүнүп калган учурларда анда кош бойлук деле пландаган учурда деле көп бойго бүтө бербейт. Болуп калса деле көйгөйлөргө учурашат. Айымдар роддомго барганда төрөрдүн алдында эмнени эстеш керек, эмнени билиш керек? Эми баягы белгисиз кандай болот, кандайча өтөт төрөт убак, ошол убакта баягы разрыв болбош үчүн, эгерде разрыв болсо эмне кылыш керек? Ошону врач дагы эмнени билиш керек, ал эми төрөгөн аял дагы өзү жөнүндө эмнени эстеш керек? Ошону айтып кетесизби? Негизи эле төрөттө разрыв болбош үчүн, төрөт осложнениясыз өтүш үчүн кош бойлуу айым өзү даярданыш керек. Ошол төрөтү жакындаган учурдан төрөткө даярданып баштаганы жакшы. Бул атайын төрөткө даярдык үчүн биз көнүгүүлөрдү беребиз. Дем алуу көнүгүүлөрү бар. Атайын төрөт учурунда колдонуучу жакшы позалар бар, ыкмалар бар. Орунуу, ошол төрөттө өзүн жеңил жакшы алып жүрүү үчүн ушундай ыкмаларды колдонсо болот. Жана разрыв болбош үчүн бул анализдеринен көз каранды болот. Обычный мазокторду тапшыруу керек. Эгерде сезгөнү болсо же болбосо флорасы өзгөргөн болсо, инфекциялар бар болсо, аларга сөзсүз түрдө дарылоо өтүш керек. Жана анын негизинде ошол кынап өзүнүн функциясын, өзүнүн флорасын, өзүнүн иммунитетин жакшы сактай алат. Жана төрөтү да жакшы өтөт. Эң жакшы. Андан кийин кош төрөт учурунда сөзсүз түрдө эми толгоодо аял өзүн жогото баштайт. Эмне кылаарын билбейт, Ооба. дем алуусун билбейт, позалар алуусун билбейт, көптөгөн айымдарыбыз ыйлайт, бакырат, күчүн жоготот. Бул учурда, естественно, ыйынбаган учурда деле ыйынып салышы мүмкүн. Ошол учурда көбүнчө разрывдар кетип калат. Анан эгер дарыланып, кынапты тазалап, жакшы барса, ал деле жакшы өтөт. Эластичный болот кожачы. Булчуңдарыбыз чөбүлчак болот, төрөттө жакшы өтүп бере алат. Жана айтарым, акушерканы, мед айымдарын кынт коюп угуусу. Бул дагы өтө маанилүү. Ооба, төрөткө чейин жана школа беременных деген бар эле совет убагында, азыркы бар, Азыр поликлиникаларыбызда бар. Атайын сабактар өтүлөт. Өтө пайдалуу темалар да сабактар өтүп берилет. Төрөткө ошол сабакка барыш керек, барыш керек. Баарын токтотуп. Сөзсүз түрдө даярданыш керек. Так, дагы кыргыздарда жакшы салт бар эмеспи? Кыздар төрөгөндө кызын 40 күнгө апасы үйүнө алып барып, баягы багып, жардам берип, ошол боюнча өтө ошол салттын терең бир мааниси бар эмеспи? Ошондо сиз айтып кеткендей, эмне үчүн дагы бир жолу түшүндүрүп бересизби? 40 күнгө чейин, эмне үчүн 40 күнгө чейин айым төрөгөндөн кийин өзүн сакташ керек жөнүндө? Төрөттөн кийин 40 күнгө чейин деп айтабыз. Бул эми 6-8 жума деп жана айтпадымбы? Төрөттөн кийин калыбына келүүсү 6-8 жуманы камтышы мүмкүн деп. Бул учурда бизде гормоналдык өзгөрүүлөр дагы болуп өтөт. Ошол гормоналдык өзгөрүүлөрдөн биздин жалпы калыбыбызга келүүбүз байланыштуу болот да. Гормоналдык фон жакшы болсо аялдын, анда бат восстановление болот. Эми бунун терең мааниси мындай деп түшүндүрсөм болот. Жатын калыбына келиш керек. Аял киши болушунча төрөттөн кийин жатып эс алуу керек. Кан айлануу жакшырыш керек. Кынап өз калыбына келиши керек. Сүт бездери дагы бизде иштеп баштайт. Эгерде аял стресс абалда болсо, тынчтык жок болсо, көптөгөн мындай напряжениялар болсо, анда гормоналдык фондун иштешине тоже өзгөрүүлөр пайда болушу мүмкүн. Калыбына келүүсү кечигет. Ошол себептен жакшы бир абалда кармаш үчүн, аялды жакшы уход жасоо үчүн дагы 40 күн энесинин алдында жакшы бир
шартта, шарттарда өзүн караганы жакшы. Эми баарында эле ошол шарт боло бербейт, бирок ошого жараша баягы боюнда бар аял, төрөгөн аял өзү жөнүндө ошону билиш керек да, ошого жакын шартты түзүүгө аракет кылыш керек, оор көтөрбөй, бир нерсеге кыйналбай дегенде ошого аракет жасоо керек, сөзсүз. Ошол жатынын ылдыйлоосу деле бул төрөттөн кийин айым бат эле үй жумуштарына аралашып кетүүсү, өзүнүн чоң балдарын карап, оор нерселерди көтөрүп, үй оокаттарына бат аралашып кетүүсүнөн дагы көп жатын ылдыйлоолору келип Сиз азыр айтып кеттиңиз, мына көбүнчө баягы оор көтөргөндөн кийин, көп төрөгөндөн кийин баягы опущение матки деп коебуз го, жатындын түшүшү. Кээ бир аялдар чыдап жүрө беришет. Ошого боюнча эмне айткыңыз келет? Кандай кеңеш айткыңыз келет? ооба, мындай айымдарыбыз өтө көп. Анткени кабылдообузга дагы көп айымдар кайрылат. Опущение дегенге 3 жыл болду, 5 жыл болду деп. Анын эң эле өтүштүрүп келген айымдарыбыз бул ошол тукумчага окшоп чыгып калса деле өздөрү колу менен ичкериге салып коюп, ошол ооруга деле дискомфортко Сизде ушундай пациенттер болду беле, айтып бериңизчи. Мага 55 жаштагы айым келген. Ошентип жумуртканын чыгып калуусу байкалганына 2 жыл болуптур. 2 жыл аралыгында өзүнүн колу менен түртүп салып кое бериптир да. Анан бирок ачышуу, убакыттын өтүүсү менен өтө ачышууну, сезгенүүнү, зарасын такыр кармай албай калууну, жыныстык жашоого каалоосу жок, уже мүмкүнчүлүк болбой калган учурда бизге кайрылган жана ал учурда биз тиешелүү дарылоону бердик. Бул уже опущениянын 3-4 даражасы болгондуктан биздин Новицына клиникабызда атайын вагинопластика операциялары жасалат, кальпарофия операциялары жасалат. Операция жасап бердик, азыркы учурда абалы жакшы. 2 айлык азыр өзүнүн восстановлениясында жүрөт. Буюрса дагы да көзөмөлдөп турабыз. Андан сырткары биринчи эле төрөгөн айымдар дагы келет. Бул төрөтүндө чоң салмактагы, массадагы баланы төрөө менен 3 даражада разрывка чалдыгат. 3 даражада разрыв бул сөзсүз түрдө опущенияны берет. Зарасын кармай албайт жана чоң заңды дагы, газды да кармай албай калган. Ошол учурда вагинопластика аркылуу биз айымга бүт денесин калыбына келтирип бердик. Ооба. Азыр жакшы. Мен азыр сиз айтып атсаңыз эстеп атам, менин бир классташым айтып берген. Алыс жака баса албайм дейт. 1-2 саат бассам эле зара калгым келет. Ошон үчүн мен алыс жака бир жактагыларга кете албайм дейт. Бул дагы ошо опущениянын Ооба. бир Негизи опущение деп биз мындай айтабыз да, ич көңдөйүбүздө жатынга жакын табарсык жайгашкан жана көтөнчү чук жайгашкан. Эгерде кынаптын дуалдары бошосо, интимдик булчуңдар алсыздаса, анда ошол жатынга жакынкы органдардын дагы ылдыйлоосу пайда болот да. Табарсык өзүнүн анатомиялык абалынан ылдыйлайт. Көтөнчү чок ичегилер дагы ылдыйлайт. Ошол учурда цистоцеле деп айтабыз, зарасын жакшы кармай албайт. Зара жасаса дагы зара калып калат. Же таптакыр зара кыла албай калат. Ошондой өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Анан бул учурда сөзсүз түрдө кынапты дагы калыбына келтириш керек жана ошол табарсыкты кармап турган булчуңдарды өз абалына келтиребиз. Жана анын негизинен ошол зара кармай албай калуу, бат-баттан баруусу, бүт өзүндөгү дискомфорт, абалдар, ыңгайсыздыктар жоюлат. Ушуну кантип алдын алуу жолдорун жана дарылоонун методдорун, бир эле хирургиялык методбу же консервативдикпи, дары таблетка ичеби, упражнение жасайбы, ошолор жөнүндө санап кетип айтып бере аласызбы? Опущениянын биринчи даражаларында ошол кегил көнүгүүлөрүн жасаага болот. Лазерный омоложение жасоого болот. Биз клиникада жасаган ПРП, плазмолифтинг терапиясын жасоого болот. Анткени булчуңдарды аябай жакшы өз абалына алып келет. Бирок 2 даражасы, 3-4 даражасы болсо, анда көнүгүүлөр өз калыбына келтире албайт. Бир абалда кармашы мүмкүн, бирок
дарылай албайт. Сөзүңүзгө аралжы. Сиз азыр айтып кеттиңиз кегель упражнениясы деп. Бул атайын бир жасалган упражнение экен. Аны баары эле жасай алабы? Жөнөкөй эле. Баары жасай алат. Үй шартында болгону туура жасаш керек. Туура дем алуу менен өзүнүн ошол интимдик булчуңдарын туура аныктап, ошол булчуңдар менен иштесе, биринчи даражасында эффект берет. Берет, Биз анда ушул кегель упражнениясын биздин видеобузга коюп коелу, ушул жерден көрсө болот. Биз анда ушул кегель упражнениясынын эң жөнөкөйлүгүн сиздер көрүш үчүн бардык айымдар жасай алат, ошону биз видеобузга бекитип коебуз. Ал эми экинчи даражасында, үчүнчү даражасында абалын көрүш керек. Аялдын берген белгилери, симптомдору кандай, өзүн кандай сезет, ошолорго байланыштуу биз консерваторный ошондой лечение жасасак болот, же болбосо операционный лечение жасасак болот. Операционный дегенде кайра эле ошол кальпарофия операцияларына. Эгерде зара кармай албай калса, атайын өнөкөт цистит воспалительный процесстер менен жүрсө, анда передний кальпарофияларды жасоо менен биз симптомдорун жакшырта алабыз. Эгер жатын 3-4 даражада түшүп калган болсо, анда вагинопластика, передний задний кальпарофия, жатынды өйдө көтөрүү, бүт процедуралар жасалат. Биздин коллегаларыбызга эмне айтып кетет элеңиз? Гинекологдорго көбүнчө биздин ошо суроолор боюнча айтат да, мен гинекологко бардым, эчтеке болбойт, жүрөрүңүз дейт. А сиз кандайча айтат элеңиз? Ооба, жаңы эле бир жума алдын бир пациент келди. Передний стенкасы аябай эле түшүп калыптыр канаттын. Бирок осмотрго барса, баары жакшы, баары норма деп айтыптыр да. Ал эми пациент орто жаштагы аял, зарасын кармай албайт. Интимдик жашоодо таптакыр калоо жок жана ооруну берет жыныстык катнаш учурунда. Сиз айткандай алыс жолго чыга албайт, памперс менен жолго чыгат. Анан ушинтип симптомдор менен барсам деле баардыгы норма, жакшы деп берди. Кайрадан осмотрга келдим деп келип калды. Карасак, чындыгында эле уже 3-чү даражадагы опушениясы бар. Зеркаладан караганда деле жатын бери түшүп калган. Бул учурда показания операцияга берди. Ошол себептен эгер опушение болсо, төрөттөн кийинки абал болсо, сөзсүз түрдө коллегаларыбыз алдын алуучу көнүгүүлөрдү же болбосо дарылоону баштаганы жакшы. Ооба, эгерде жардам бербесе, анда ала жок хирургиялык методго өтүш керек. Бул операция канча убакыт созулат? Ушул операциядан кийин канча убакка калыбына келет? Деги эле ушул операция баягы биздин пациенттер жакшы көрөт го сөз. Гарантия береби деген сөзгө кандайча жооп берет элеңиз? Ооба, мындай суроолор көп келет. Негизи операциябыз 1 саат, 1,5 саатка созулушу мүмкүн. Бул дагы операциянын өзүнүн ооругуна байланыштуу болот. Ошол жатын ылдыйлоосунун канчанчы стадиясында, ошодон көз каранды болот. Андан сырткары бизде айымдарыбызда разрывдар көп, эски разрывдар бар. Аларды операция учурунда толук кандуу биз калыбына келтирүүгө аракет жасайбыз. Башка да көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошол көйгөйлөрдөн улам операциянын убактысы, кандай операциялар жасалат, андан байланыштуу болот. Ал эми толук восстановительный период операциядан 2 айда түзөт. 2 ай аралыгында өзүн жакшы абалда кармаш керек, өзүнө болушунча көңүл буруш керек. 2 айдан кийин уже жыныстык жашоого же болбосо күнүмдүк өзүнүн үй оокаттарына уруксат берип баштайбыз. Менин жашым азыр мынакей 60тан аштым, 65темин. Ушул жашка келгиче 60тан өткөндө, 70ке жеткенде сиз айткандай жанагы аласынан жумурткадай болуп түшүп, кээ бирде керек болсо тизесине чейин жакындап калганда кайрылышат. Ал кезде баягы зарасын кармай албай, баратса деле түшүп, ошол кезде жеткирбеш үчүн дагы бир жолу жакшылап айтып коелучу биздин көрүүчүлөргө. Негизи жатын ылдыйлоосу биз айтып атпайбызбы? Атайын репродуктивдик возрастта көп кездешет депчи. Бул эми аял төрөп аткан учурларда көп кездешет да. Көп төрөгөн аялдарыбызда, арт-артынан төрөгөн аялдарыбызда кездешет. Бирок эмнегедир айымдарыбыз төрөттөн кийин жакшы калыбына келе албай калган учурларда зарасы чыгып кетсе деле,
же болбосо зарасы калып калган сезим болсо, канаптан жел чыккан учур болсо, интимдик жашоосунда ыңгайсыздыктар, оорулар болсо деле чыдап жүргөн айымдарыбыз бар. Жана барып климакска келет. Анда деле ошол климакс менен өзү бара болуп отуруп бул симптомдорун деле жеңет да. Бирок убакыт өтүү менен кайра эле ошол зараны таптакыр кармай албай калуу, заранын жыты, өзүнө ыңгайсыздык берген учурда кайрадан бизге кайрылышат. Бул учурда жатынын ылдыйлоосу 4-даражага сиз айткандай аябай эле түшүп калган учур болот. Жана сөзсүз түрдө операцияга кеңеш берилет. Көп айымдарыбызда операция 50 жаштан кийин, 55-60 жашында жасайбыз. Тилекке каршы, ошон үчүн канча эрте кайрылса Ошончолук ошол жеңил. көйгөйлөрдү жеңгенге, операциясыз өткөнгө, алдын алганга мүмкүнчүлүк бар. Э, Азыркы убакта мынакей интернеттин жардамы менен маалымат өтө эле көп. Айымдар өзүнүн азыр сиз айтып кеткен симптомдорду, оорунун белгилерин өзү билип, керек болсо өзү гинекологко барып, бир жылда бир жолу гинекологко көрүнүп, айтып турса, мындайга чейин жетпейт эле да. сөзсүз түрдө ооруну дарылагандан көрө алдын алган жеңил деп айтабыз да. Ошол көйгөйлөр пайда болду, көз учурунда барып текшерүүдөн өтүп, врачтын айтканын жасап баштаса, анда абалы сөзсүз түрдө жакшырат. Жеңил болот, Биздин подкасттын негизги максаты да ушул да, биринчи ооруну алдын алууга депчи. Жакында бир врачка звонить этсем айтат, эже менин убактым жок, 40 пациент күтүп отурат дейт, 40 оорулуу күтүп отурат дейт. Эгерде баягы алдын алса, анда мүмкүн 40 оорулуу эмес, оорубаган адам өзүн кантип алдын алам деп текшерилгенге келет эле да. Ошол себептен сөзсүз түрдө профилактика жасаш керек. Айымдарыбыз көп убакыттан көзөмөлдөн өтпөй жүргөн айымдарыбыз бар. 10 жылдап өтпөй койгон айымдарыбыз бар. Симптом жок деп жүрө берет, же болбосо ачышуу, кычышуу болсо деле, бир аз отклонение болсо деле аптекадан дары алып ичип коюп эле жүргөн айымдарыбыз бар да. Бирок текшерүүдөн өткөзсөк, орчундуу көйгөйлөр келип чыгат. Бул рак оорулары деле, өтө сезгенүү инфекциондук процесстер деле, жатынын ылдыйлоосу, гормоналдык өзгөрүүлөр, көптөгөн көйгөйлөр келип чыгышы мүмкүн. Бул жерден эми Элнура айым сиз жөнүндө айткым келет. Биздин көрүүчүлөр ойлойт го, ушундай жакшынакай сулуу, жакшынакай кыз каяктан билет бул проблемаларды депчи. Мен сизди айткым келет, мына 4 баланын энесисиз, ошого карай ушул операциялар жасап атасыз. Канча операция жасадыңыз ушул? Биз негизи көп убакыттан бери эле бул операциялар менен алектенебиз. Жатынын ылдыйлоосу менен, айымдарды төрөттөн кийинки абалын калыбына келтирүү, профилактика жолдору менен көп убакыттан бери эле 10 жылдан ашты стажыбыз иштеп келебиз. Ал эми операциялар жума сайын деп айтпайм, бирок 2 жумада ар выходной күндөрү, суббота, воскресенье күндөрү плановый операцияларга киргендиктен биз пландап операцияларды жүргүзүп жүрөбүз. 100дөн ашуун айымдарга Жардам бердиңиз, Сиз айткандай, жана айтып өткөндөй, гарантия барбы деп келет деп айттыңыз. Гарантия бул өзүнүн ошол восстановительный периодунан өзүн жакшы караганынан, өзүнүн жалпы абалынан көз каранды болот. Бирок буга чейин эч бир аял бизге кайрадан даттанып келген жок. Зара кармаганы жакшы, жатынын ылдыйлоосу, жатын өзүнүн абалында, канаптын восстановлениеси тоже жакшы, алдыңкыдай симптомдору жок, абалдары жакшынакай приемга келип көзөмөлдөнүп кетишет. Эң сонун. Элнура айым, дагы бир жолу айткым келет. Биздин кээ бир айымдар ойлойт да, бизде Кыргызстанда андай мүмкүнчүлүк жок деп башка чет жакка кетишет, башка чет өлкөлөргө. Сиз жасап аткан операционный блокто же сиз иштеген жерде ушул мүмкүнчүлүктөр бардыгы барбы же дагы эле көйгөй барбы? Негизи азыркы учурда биздин клиникада бүт шарттар түзүлгөн. Операциянын бардык түрлөрүн жасоого биздин шарттарыбыз бар. Операцияларды пландап эле баарын жасап келатабыз. Чет жакка барбастан, өзүбүздүн эле өлкөдө, өзүбүздүн эле клиникабызда бүт текшерүүлөрдөн өтүп, операцияга даярданып, ошол вагинопластика операцияларын, кальпарофия операцияларын, абиопластика, перинеопластика бүт операцияларды бизден жасатса болот.
биздин авицина клиникабызда бул операцияларды жасаш үчүн полный баардык шарттар түзүлгөн. Биздин авицина клиникабызда бул вагинопластика операциялары болуп өтөт, кальпарофия операциялары, лабиопластика, разрывдарды калыбына келтирүү үчүн перинеопластика операциялары жасалууда. Андан сырткары бүт операциянын түрлөрүн жасайбыз. Бул миомэктомия, кистектомия, ампутация, экстирпация бүт гинекологиялык операцияларды азыркы учурда жасап атабыз. Демек, ошол азыркы күндүн технологиясы менен, азыркы күндүн баягы маалыматы менен эч жака барып кереги жок, өзүбүздүн өлкөдө эле, өзүбүздүн эле клиникаларда мындай сонун специалисттер бар, жакшы операциялар жасалат. Урматтуу биздин көрөрмандар, биздин ушул өтө кызыктуу темабыз боюнча ким өзүнүн баягы тажрыйбасы жөнүндө бөлүшкүсү келсе, же болбосо суроолор болсо, өтө кызыктуусун биз тандап, биздин клиникадан мындай белектер болот экен. Албетте, ушул подкастты жасоо үчүн көптөгөн каражат керек. Ошон үчүн биздин негизги демөөрчүбүз Авиценна клиникасы. Авиценна клиникасы ушундай рюкзак береке берет. Ошондой эле биздин ошол подкасттын атынан ушундай сонун баштыкча бар экен. Главное ден соолук деген ат менен ушул баштыкчаны ээ болосуз. Суроолоруңузду жазыңыз. Бул жерден Элнура айым өзү жооп берет, Элнура айым жооп берет. Суроолордун баарына өзүм жооп берет. Андан тышкары мынакей кыш келатат жакында. Бул дагы Авиценна клиникасы негизги демөөрчү ушундай кышкы ходини подаркага берет экен. Элнура айым, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Колуңуз ар дайым жеңил болсун. Деги эле биздин айымдар ооруга чалдыкпасын, оорунун алдын алсын. Ал үчүн Элнура айымдын приемуна келип кеңеш алсаңар болот. Рахмат сизге чоң. Ооба, бизде кабыл алууларыбыз запись менен болот. Авиценна клиникасына чалып эле кабыл алууга жазылып, текшерүүдөн өтүп, өзүнүн абалы боюнча маалымат алып кетсе болот. Чоң рахмат.